Sarıözөн командасынын капитаны Анарбекұлы Сейітбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүнкү ойын тууралуу. Бүгүнкү ойын жарым финалдык ойын болду. Бакубаттагы көп жылдан бери келаткан жалаң жаш балдар түптүк аткан күчтүү команданын бири. Oyunumuz başında жүрбөйт, аягында жүрдү. Эми баягы жарым финал дегенден бул өзү эле финалга тете оюндар да. Биз да бир аз кичине ошонтарыбыздан аксап, аттарыбыз травмалып, кичине аксап турган маалыбыз азырча. Бүгүнкү оюнга онок менен чыктык. Sarıözön командасынын курамы көбүнчө жаш балдардан болот. Ошо жаш балдар өзүнүн немесин так аткара алдыбы оюнду? Эми биз жалаң ушу жаш балдарга деп басым жасагандай ушулардын жанына караам болуп, ушуларга жардамдашып, ушулардын жанында ушулар көндүрүп алсак жаш балдарды кийин келечек буюрса алды да. Жаш балдарыбыз да чоң оюнда өздөрүнүн иштерин аткарып атат. Командада немеде группада силерге Акшумкар анан Бакубат түштү. Эгер достук түшүп калганда оюн жүрүшү кандай болот эле деп ойлойсуңар? Эми анда эгер бөлөк күчтүү команда түшүп калса, анда такыр эле башкача немеде даярдык да башкача болмок экен. Күчтүү команда менен күчтүүчө чыгасың. Булар дагы Акшумкар өзүнүн эле экинчи командабыз. Алар менен жай эле эми баягы чучулак буйруктан да ким каяка чөп эмне болот? Алар Кудайдын колунда. Ушул оюнда Нооруз турнирине минген ат силерге көңүлүңөргө толгондой оюн көргөзүп бере алдыбы? Ушул ат жагы кичине бир аз маселе болуп, өзүм ак минген ат бир аз травмалып калып, бүгүн оюнга да чыкпай калдым. Калкама минип аткан мырзаторунан чыккам. Кудай буйрса жакшы ат. Эми баягы командадагы Sarıözөндөгү ат болчу да, Элчимен. Ошону минип чыктым. Финалга ийгилик анда кийинки оюнуңарга.